Нургул эже, сиз үй алып берем деп акчаны алып качып кетпейсизби анан? Мен деген кардарлардан акча алып өз жумушумду сунуштагандан кийин эң биринчи суроо ушул болот. Себеби биздин кардарларыбыз акчасын топтоп анан бирөөгө бергенден коркуп калгандар. Мен силерге далилимди айтат элем. 18 жылдан бери Москва шаарында мен диаспорадан да өз ордумду тапканмын. Диаспорада көп иш-чараларга колдоо көрсөтөм. Творческий, культурный мероприятияларга салым кошуп келем. Сармерден, Ыркеси сыяктуу кичинекей балдардын майрамдарына ар дайым катышып келем. Ошондой эле жаштардын көп проектлерине дагы мен колдоо көрсөтөм. Спорт чеберлерине дагы Москва шаарында көп спорт, футбол, волейбол командалар бар. Аларга дагы мен өзүмдүн поддержкамды көрсөтүп келем. Ошондой эле мен Москва шаарында 18 жылдан бери жашап жүрсөм, мындан нары дагы мен Москвада жашайм. Себеби инде уже бул жактан үй алып, отурукташып, балдарым ушул жерде окуп, мен Москвада болом. Анын үстүнө дагы соц тармактар деген бар. Азыркы учурда соц тармактар аркылуу дагы мени жумушумду, жашап аткан жашоомду көрсөңүздөр болот. Бир кардар үчүн мен 18 жылдан бери Москва шаарындагы жана Москва областындагы элдердин астында чогулткан аброюмду, чогулткан өзүмдүн атымды бир кардардан акча алып, ошону жок кылып бере турган андай анчалык мындай кандай десем да башы жокпу ушундай киши эмесмин да. Ошондуктан ушул нерсени эске алсаңыздар болот. Мисалы мен жаңы келген болсом, 1 жыл, 2 жыл иштеп, андан кийин кетип калган ушундай болсо, анда бул чындыгында өтө коркунуч. Мен деген 18 жылдан бери жашайм Москвада, дагы ушул жерде жашайм деп, ошо жер тамда үй салып, кадимки Кыргызстанды Москвадан өзүмө кандай десем, куруп атам деп койсом да жаңылышпайт. Эгерде мага келип консультацияга келем десеңиздер, төмөндөгү номерлерге кайрылсаңыздар, дагы офистен кеңирээк баарын айтып берем сизге.